Рахмат Нургыз деп айткым келет. Анткени ушундай кооздукту биз барып көрө элекпиз, бирок суусу туп-тунук бактарактардын арасында жайгашкан ушул көлдү экран аркылуу баарыбызга көрсөткөн кесиптешибизге рахмат. Суу туп-тунук болуп турса, кандай кооз, бирок тилекке каршы биздин ысык көлүбүз кээде булганып, жакында эле канча тонналаган таштанды чыкты, канча метрлеген торлор чыгып ататына ушул жаатында эми сүйлөшөлү дедик. Анткени жакында ысык көлдүн сезону ачылат, көбүн эсе туристтер келет. Ал эми биз көлүбүздү таптаза сонун кылып тосуп алышыбыз керек. Негизи эле ушул жаатында сөз кылалы деп Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калк жана массалык маалымат каражаттары менен иштөө башкармалыгынын башчысы Алим Токторов аганы чакырып алдык. Саламатсызбы ага, кош келипсиз. Саламатсызбы. Учурда ысык көлдө 50 миңден ашык гектар тазаланыптыр. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Былтыры президентибиз Садыр Нуркожоевдун демилгеси менен андан кийин чыгарылган жарлыктар негизиндеги тескеме буйруктар негизинде быйыл 12 мартта ысык көлдү коргойлу деген чоң иш-чара старт алды. Негизги бул иш-чара өзгөчө кырдаалдар министрлигине бекилген. Ошол 80-90% жумушту өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аткарат. Бул боюнча биздин министрибиз Бойбек Ажикеев өзү баарын көзөмөлдөп, ошол тартиби менен иш алып барып атабыз. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурдагы күнү президентибиз да бизден видео менен бөлүшүп, өзүнүн пикирин билдирди. Максатыбыз ысык көлдү ошол таштандылардан арылтуу эмес, аны биз качан таза деп эсептейбиз, ошондой таштанды таштабаганда да, ошондой балык оолоочу торлорду таштабаганда биз ысык көлдү сиздер азыр эле белгилеп кеткендей ошо кереметтүү, супсулуу да биз көрө алабыз деген оюн билдирип атат. Өзүңүздөр айткандай, мына ошол 2 айдын жүзү болуп баратат. Мына 12 мартта башталган болсо, 50 миңден ашык ошол суудун аянты тазаланды. Биз негизинен көлдү башында баштаганда бат эле бүтөбүз дедик эле, бирок суунун асты түбүндө таштандылар көбүрөөк болуп атат. Эми негизинен жанагы пляждарда да, баягы элдер эс алчу жерлерде, жапайы пляждарда азыраак. Ошого байланыштуу 4 аймакка бөлүп иш-чара жүрүп атат. Биринчи аймак азыркы иш-чара жүрүп аткан Түп району, Ак суу району, анан ошол берги Жетөгүз районуна жакын тарап. Андан кийинки экинчи аймак Жетөгүздөн Тоң району, андан Тоңдон баштап берги Балыкчы Ысык көл районуна кетет, анан 4-чү аймак катары Чолпон атанын тегереги да. Мына ушундай 4 аймактын иште жүрүп атат. X мен мындай смена менен иш алып барып атат биздин суучулдар. Жекшембиден жекшембиге чейин бир смена иштейт. Бизде 2 кеме суунун үстүндө дайым иш алып барып атат да, мөлтүр. Андан кийин экинчи былтыр бизге Түркия мамлекеттен берилген грант катары берилген кеме, андан сырткары маалымат катары айтып кетели, моторлуу кайыктар менен иш алып барып атат. Сиздер байкагандай, бир гана биз суунун астындагы таштандыларды гана арылтпастан, жанагы эски балык оолоочу торлордон, азыр эми эски деп баштадык эле, бирок жаңы дагы торлорду көрүп атабыз. Билесиздер, 2020-жылы атайын мораторий кирген, тор менен балык оологонго да. Ошол жылдан баштап бир гана балык оологонго чектөө киргизилбестен, ошондой балык оолоочу торлорду да биздин Кыргызстанга киргизгенге уруксат берилген эмес да. Бирок ошого карабастан мына жанагыдай жолдор менен торлор келип, дагы эле торлор ташталып атат. Анан кечээ дагы мен радиого ушул маселени сүйлөшүп атканда, ошо көлдүктөр көбүрөөк күнөөлүү деп атышат да. Эми көлдүктөр деле эмес, бул жалпы Кыргызстандын бермети, биз баарыбыз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Анан кээде түшүнүш керек, эми кээ бир ошол көлдү жашаган тургундарыбыз деле буга чейин ошол балык оолоп, балык сатып, үй бүлөсүн багып келген, аларга да бир башка бир жумуш таап, аларга деле жардам беришибиз керек да. Бул жалпыбыздын жумушубуз деп айткым келет. Мына экрандан көрүп атабыз, суучулдун ошо таштандыларды көлдөн түбүнөн алып чыгып аткан бул эң кыйынчылыгы. Баягы суу астында, маселен, бир бөтөлкөнү алса, чаңдайт. Кийинки жанындагы таштанды көрүнбөй калат. Бир топ эле кыйын экен, анан
Анын баардыгын баягы мүшөккө чогултуп туруп алып чыгып мына бир алып чыкканда эле ушунча таштанды алып чыгып атат. Мына биз ойнойбуз, сөзсүз тиги сууну кечип алып, бөтөлкөлөргө кум салып алып, аны эч ким алып чыкпайт, кайра эле калат, ал чөгүп, мына мынтип таштандыга айланат. Техника жана желим бөтөлкөлөрү макул эми, бирок жанагыдай шише, айнек бөтөлкөлөр сыныктары да айтып атпайбы биздин суучулубузда бирөөнүн бутуна кирип кетсе кандай. Бир гана адам эмес, балыкты деле тилип кетиши мүмкүн. Азыр окумуштуулар изилдеп атпайбы, бир гана балык жандар эмес, даже өсүмдүктөр деле жашап, өсүмдүктөр деле мындай сезип турат деп атат да ошол. Биз ошондуктан ошо президентибиздин туура Жашыл мурас деген жакшы бир демилгеси долбоору башталып атат. Бир гана ысык көлдү гана эмес, бүт Кыргызстанды жашылдантып, ушундай таштандардан арылтуу максатыбыз. Жана айтып өттүңүз, моторлук айык техникалар боюнча суучулдардын өздүк жабдуулары жетиштүүбү? Ошол эле тереңдикке, канча тереңдикке чейин кирип чыга алышат? Учурда эми негизинен жанагы таштандылар бул көп деле тереңдикте эмес, баягы жээктерге жакын, адам баягы кол менен жете турган, ыргыта турган жерлерде эми кээде эле толкун ары алып кетпесе. Бир 30 метрге чейин ылайыкташтырып, 40 метрге чейин биздин суучулдар түшүп атат. Себеби алар түшүп ошо суунун астында кандай бир эми авариялык ситуация болуп калса деп коелучу. Ошол алар чыкканда ошо дең солугуну өзүнө калыбына келтирүү үчүн бара камераларга түшүш керек да алар. Ошол азот жетишпей калат, кээде же башка да бир немелер. Мындай бара камералар биздин медицинада колдонулуп келет. Ошондуктан учурда ушу 40 метрге чейин азыр түшүп атат деп бизге маалымат берип атат. Экинчиден азыр бир аз суугураак деп коелучу. Баягы суунун астында болгонго бирок кийимдери ылайыктуу. Ошол азыр жанагындай орус тилинде айтканда сухой, мокрый деген өзүнүн костюмдары бар. Ошол сухой менен түшкөндө баягы денеси муздаганга чейин ошолор суунун астында болуп атышат да. Экинчиден ошол жанагы кислороду, таза абасы ошол кайсы убакка чейин жетет, ошол жер астында болуп атышат. Биринчи биздин суучулдар түшүп изилдөө иштерин жүргүзүп, кай жерде канча мусор бар, кай жерде жанагындай балык улоочу сеткалар жатат деп. Андан кийин ошо экинчи группа түшүп, аны алып чыга баштайт, жанагындай сеткаларга салып, чогулта баштайт да. Негизи биздин ата бабалар көлдү ыйык деп айтып келишкен. Анан көлгө түшмөк түгүл, баягы көлгө сыйынып келишкен. Анан биз дагы көрүүчүлөрүбүздү чакырат элек, ысык көл бул Кыргызстандын бермети, андыктан ысык көлдү сактайлы, тазалыкты, сөзсүз тазалыкты биринчи орунга чыгарыш керек. Анан бул долбоор буга чейин волонтерлор аткарып келишкен, тазалап келишкен көлдөрдү, жергиликтүү калп тазалап келген. Анан бул долбоор эң биринчи алгачкы болуп өтүп атат, Ооба, сөзүңүзгө кичине мындай тактоо иретинде да алгачкы өтүп атат. Бир 30 жылдан бери өтө элек деп мен деле ошондой маалыматым бар. Бирок жана 2020-жылы ошол айтып кетпедим сөзүм башында. Балык улоочу торлорго мораторий кирген. Ошол жылдан баштап экология тармагын карай турган министрлик колго алып, алар ошол браконьерлер менен иштеше башташкан. Алар ошол көргөн жерди алып, ошондой кайыктарын кармап, башка кылып келген. Айтмакчы, ушул күнгө чейин 7 ошо моторлуу кайыктагы кармалып, ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Жанагы мен да кошумчалай кетсем, бул биздин өткөрүп аткан иш-чарада бир гана өзгөчө кырдаалдардын министрлиги эмес, жана айтып кеткендей, экология тармагына караган министрлик, саламаттык сактоо министрлиги, маданият тармагына тейлеген министрлик, ички иштер министрлиги жана жергиликтүү бийлик мына ушулар биргеликте ушул иш-чараны өткөрүп атат. Ошол жана эфирдин башында сүйлөшкөндөй, кээ бирде ошол бир баягыдай эски буюмдар дейбиз, баалуу буюмдар дейбиз, алар чыгып калса, маданият министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүп берет. Ушундай ар тараптуу комплекстүү иш-чара жүрүп атат да. Анан туура ошол бул 30 жылдан бери боло элек деп мендеги маалымат боюнча ошондой, бирок ага чейин деле ыктыярчылар, ошо жергиликтүү бийлик, андан сырткары ошол пляждарга, эс алчу жайларга жакын ошол мекеме ишканалардын кызматкерлери да ошол жерлерин тазалап келген, аны моюнга алыш керек. Анан
таштандылардын арасынан эң көп кездешүү желим бөтөлкөлөрдөн тышкары баалуу буюмдарда табылып жатабы азыркы учурда? Эми биздин кичине мен мындай өзүм кошумча менен жеке пикирим айтсам, кичине суу суук болуп атай аны көп деле терең изилдеген жери жок, себеби аны бизде чоң бөтөлкөлөр деле ошол чоң мусорлар деле топтоп атышат да. Анын үчүн да бир учур менен издесе керек. Анан экинчиден биздин ошол алдын ала жанагы аталган министрликтердин өкүлдөрү да билишет да, кай жерде баалуу буюмдар бар, ошол жерди там изилдегенде этият болуп көңүлдү бурушат деген ойдомун. Буюрса баарыбыз тең баягы жыйнаган жер жакшы эмес, чачпаган жер жакшы дейт эмес ансандай. Биз булгабасак, ыргытпасак, анан көлүбүз өзү эле таза болуп, баягы көл дагы рахмат иретинде өзүнүн да касиетин чачып турат болуш керек деген ишеничтебиз. Анткени бул көл, суу, ыйык экенин, ал тирүү жан экенин унутпайлы. Ал жерде биздин коногубуз айтып өткөндөй жан жаныбарлар гана эмес, ал жерде өсүмдүктөр, суу түбүндөгү балыр өсүмдүктөр, алар жашаш керек. Ошолор көлдү баягы тазалап турат. Караңыздарчы, канчалаган таштанды экрандан көрүп алып эле мына видеодон көрүп эле биз жүрөгүбүз ооруп атат. Ушунун баарын бир чет өлкөдөн келип, бирөө ыргытып кетпейт да, анын баарын өзүбүз. Ооба. Мен бир кошумчалап кетсем болобу, убакыт барбы? Бар. Эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз ошол теле көрүүчүлөрдү, жалпы эле кыргызстандыктарга мен мындай бир сунуш катары айткым келет да. Жана сиз айтып кеткендей, жыйган жер эмес, чачпаган жер там таза дегендей, биз деле ошол өзүбүздүн массалык маалымат каражаттары менен иштегенде ар дайым маалыматтарды берип келебиз. Мына кайдыгер мамиле болбой эле да, бир гана көлгө эмес, бир гана ошо айлана чөйрөк эмес, ошол өзүбүздүн жашоо турмушубузга дагы, өзүнүн аракетибизге дагы мындай кайдыгер мамиле кылбай, туура ошо мыйзам бузбай иш алып барсак деген ой. Мына азыр биз күн сайын берип келебиз, 5-6 майга чейин күн сууктап калат, үшүк алат, тоолорго кар жаайт деп. Ошого карабастан биздин малчыларыбыз мына тоого чыгып кетип атат. Ошого карабастан кайра мына былтырлар да кайрылып, түз элем биздин президентибизге кайрылат, тойтуу жетпейт деп. Мына ошого өздөрү да этият болсо дейм да. Раз биз берип атабыз, этият болгула, кар жаайт, үшүк алат. Мына төбө ашуулар деп коелу, ашууларда чоң кар түшүп калышы мүмкүн, кар жаайт деп. Бирок ошого карабастан жай келди деп жайкы дөңгөлөктөр менен тоого чыгып кетип атышат, жолдо жүрүп калышат. Ошого этият болуп, кайдыгер мамиле болбосоңуздар. Ошол азыр эми мына интернет заман дейбиз, технология өнүккөн заман, баарыбыздын телефонубузга келип турат. Этиятта өзүбүздү сактайлы, Кудай деле сактанганды сактайт деген ойду айткым келет. Ооба, тиги жакшы сөз бар го, май айына чейин тонду сандыкка салбай тур деп, жаз жамынчуумду ала жүр дейт. Ооба, ошентип биз былтыр мына билесиздер, 31-май, 1-июнь, 2-июлга чейин мына көлдө, Ак суу райондорунда чоң кар түшүп, ошол жолдор жабылып калган. Ошол жол жабылып калса эле кошумча айта кетейин, МЧС батыраак барып ачпайсыңар дейт, өзгөчө кырдаалдар каяктасыңар дейт. Кээде өзүнүн баягы эрежелери бар да, ошол жерден биз өзүбүздүн кызматкерди сакташыбыз керек. Ошол жерде таш кулап кетеби деп этият кылып, мониторинг жүргүзүп анан өтүш керек. Ал ошол жердин жергиликтүү бийликтери деле жакшы билет. Алчылар, мисалы ошо малчылар тоого чыгарда, могул кугуш жерден этият болгула. Бул эртең чоң жамгыр түшсө, кар түшсө, жанагы жер кулап кетиши мүмкүн деп алар деле жакшы билет. Бирок ошого карабастан эми баягы человеческий фактор дейт, эми адам өзүнүн немеси бар экен, үйрөнгөн адат боюнча качан болот Кудай билет деген чыгып кете беришет да. Ошо барыңыздарды бөөдө кырсыктардан Кудайым сактасын, этият бололу. Анан көлдү тазалаганга ыктыярчылар дагы өз кабылысы менен барып жардам берсе болот да. Ооба, мына биз жана айтпадымбы, 12-мартта ошо президентибиздин өзүнүн көрсөтмөсүнө ылайык биздин министрибиз Бообек Ажекеев башында туруп чоң иш-чара Түп районунун башчысы старт алды. Ошол жерде көптөгөн ыктыярчылар, биринчи кезекте ошо жергиликтүү жашаган жаштардан турган, улуулардан турган, башка улуттан турган ыктыярчылар бир топ келип өздөрүнүн лозунгдары менен жакшы ойлорун, пикирлерин айтып атат. Алар деле азыр өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баары эле суунун түбүнө түшпөсө да, суунун жээктерин тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Баягы биз
жума сайын ишембилик өткөргөндө алар ишембиликтерди өткөрүп келет. Эми баары эле жанагы өздөрү телефонго тартып афишировать эткен жок, бирок иш чара жүрүп атат. Муну жергиликтүү бийлик колго алган. Космонавттар космоско учса, биздин суучулдар тереңдикке кирип канча кыйын нерселерди көрөт. Азыркы абалда эс алууда болуш керек суучулдар. Жок, суучулдар ооба, эми өзүнүн немеси азыр аба ырайына байланыштуу туура азыр эс алууда. Мен силерге туура кошумчалай кетсем, бизде баягы жекшембиден жекшембиге смена менен иш алып барат. Өзүнүн биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү топ деп бөлүнгөн. Баягыда айтпадым, 3 атмосфералык бизде барокамера бар. Өзүнүн ар бир атмосфера 10 метрден эсептелет экен. Ошо 40 метрге чейин биздин суучулдар түшүп атат. Ошол өзүнүн бир определенный эрежеге ылайык сууга түшкөндөн кийин алар эс алыш керек. Денени эс алдырыш керек. Анан экинчиден ошол жамгыр чачым болгондо, жана катуу толкун болгондо эми жээктерди тазалайт да, суу булганып, лайкаланып кетет, ошол учурда иш чара токтоп турат. Калган учурда ишемби жекшембиге карабай иш чара жүрүп атат. Өзүнүн эрежесине ылайык, биздин күчкө ылайык иш чара жүрүп атат. Суучулдарга жана сиздерге чоң рахмат. Биздин берметибизге кам көрүп ысык көлүбүздү таза сактагуу эң сонун иш чараларды өткөрүп атасыздар. Баарыбыз буйруса көлүбүздү сактайлы. Кошумча дагы, мага атайы келип калдым. Мен өзүм атымдан, министрликтин атынан, биздин министрибиз Бойбек Ажыкеевдин атынан да эртең келаткан 5 май Кыргызстандын Конституция күнү менен, андан кийинки мына 9 май улуу жеңиш күнү менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, бак кубатчылык турмуш каалайм. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Сиздерди да келаткан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Өлкөбүз тынч болсун, ар бириңиздерге ийгилик. Биз урматтуу телекөрүүчүлөр, анда Айсыл экөөбүз сапарыбызды уланта берели. Алдыда жагымдуу музыка бар.